Адам, мусулман адам ооруйт го. Аллаху акбар. Зияратына барган киши менен чогуу 70.000 периште барат. Дуа кылат экен ошолор, истигфар кылат. Ошо зияратка барган. Эми ошол жөнүнө зияратка барган кишиге 70.000 периште дуа кылып атса, ооруп атканга канча? Канча? Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, ооруп аткан адамдын жанына барып отуруп тур, Аллахтын рахматында чөмүлүп турган болосуң деген, райымына. Айткын дуа кылсын бизге деп, анын дуасы түздөн түз кабыл деген. Ооруп аткан ах дегени субханаллахтын соогу жазылат деген. Кыйналат го, деген. Бар субханаллахтын соогу жазылат, зикирдин соогу жазылат. Аллах мусулманды бу дүйнөдө оорутат, оору берет, ахиретте азаптабаш үчүн. Капырга бу дүйнөдө оору бергени, бу дүйнөдө азап, тиягында отдельный азап. Ага азап катары. А мусулманды тазалоо катары. Ла бас тахур иншааллах. Ошон үчүн оорунун зиярат кылганды айтабыз да. Ла бас тахур дегени эч нерсе эмес, бу тазалануу. Иншааллах Кудай кааласа. Адам оорулуу бергенде адам оңолуп калат, дуасы кабыл болот, кичпейил болуп калат, текеберлиги сынат. Көп пайдалары да бар бунун. Имран ибн Хусейн радıyallahu anh көбүнчө ушундай оорулуу боюнча хадистер ушундан айтылат да. Бу киши көп ооруганда Аллаху акбар.